Бұл қысқаша видеода мен сіздерге денсаулық турасында айтып берейін. Адам баласы денсаулықта болса ғана ал өні өсіп өнеге алады. Денсаулығы жоқ адам ал бір ішті де ақырына шығара албайды, дайыма налый, дайыма наразы, ийгилик мақсаттар жөнүндө ойлонбойт да, каалоосу болбойт дагы. Бирок биз денсаулыкта болуп турушубуз үчүн бизге бардык мүмкүнчүлүк берилген. Биздин организм медициналык жактан алганда дагы өтө күчтүү жаратылган. Мисалы, бир жөнөкөй эле мисалы, колуңузду сыйрып алган болсоңуз же кесип алган болсоңуз, бул кол, бул тери өзүн өзү айыктырат. Мындайча айтканда, организм өзүн өзү айыктырат. Медицинада дагы эгерде сынган бутту врач бириктирип койгондо, организм ал жерде өзүн өзү айыктырат. Мындайча айтканда, бул медицина жактан дагы жана илим жагынан толук далилденген. Биздин иммунитет ал позитивге жана негативге реакция жасайт. Биз канчалык туура эмоцияларда, кубаныч, сүйүнүч, ыраазычылык деген эмоцияларда жүрсөк, биздин иммунитет күчтүү болот дагы, биздеги микроб вирустарды өзү жок кылып турат. Ал эми адам канчалык налып, анын эмоциясы өтө энергиясы төмөн деңгээлде боло турган болсо, налыса, наразы болсо, мындай иммунитет алсырайт дагы, ал кайрадан өзүн микроб вирустарга өзүн алдырып коет. Мына ошондуктан оорулар каяктан келет? Ооруну эч кандай Кудай бербейт. Биз айтабыз, Кудай берди, Кудай бешенеме жазды. Туура эмес. Биз болгону өзүбүз ошол энергиябыз менен иштегибиз келбейт, энергиябызды көтөргүбүз келбейт, позитивдүү эмоцияларда жүргүбүз келбейт, көнүп калып, өзүбүздүн эмоционалдык деңгээлибизди, энергиябызды жогору көтөргүбүз келбейт. Бул өзүбүздү туура сезимдерге настройкалуу. Бул көпчүлүгүнө кыйын көрүнөт дагы, көнүп калганда жанагы эле эмоцияларда жүрө берет. Налуу, наразычылык деген мына ошондон оорулар пайда болот. Мисалга айта турган болсок, коркунуч бул жүрөк ооруна алып келет. Инсульт деген оорулар, жүрөк оорулар, мунун бардыгы коркунучтан болот. Ал эми таарыныч бул ашказан оору, артрит деген оорулар бул көрө албастыктан, мына ошого окшогон эмоциялардан бизге ооруларды өзүбүз эмоцияны жеңбей туруп эле чакырып алабыз. Менин курстарымда биз терс эмоциялар кайдан келгенин, себептерин аныктайбыз, сизге бардыгын тааныштырамын, кайсыл оору, кайсыл эмоциялар, кайсыл ооруларды алып келген таанышасыз. Андан кийин бул эмоцияларды алмаштырабыз, позитивдүү туура эмоцияларга алмаштырабыз. Ушул учурда сиз көнүгүүлөрдү жасап отуруп, өзүңүздөн сиз көптөн бери күрөшүп жүргөн оорулар жана сиз байкабай аткандагы оорулар ушул көнүгүү үстүндө эле, курс ичинде эле жок болуп, айыгууну өзүңүз байкайсыз жана ички өзгөрүү келгенде сыртыңызда дагы, денеңизге дагы бул чагылат. Жашара баштайсыз, денеңиздеги териңиз өзгөрө баштайт, жылмакай боло баштайт. Буну өзүңүз сөзсүз байкайсыз. Биздин ата-энелерибиз көп мисал келтиришет. Биздин кезекте деп айтат, биздин балалык кезде мынчалык ооруну көрбөйт элек, ич оору менен эле тиш оору болчу, мындай оорунун түрү жок болчу деп. Азыр карасак, оорунун өтө түрлөрү көп. Кээ бир ооруларды көрүп өзүбүз таң калып атабыз да, укканда, көргөндө таң калып атабыз. Анткени азыр ушундай мезгил адам өтө терс эмоцияларга толуп калган мезгил. Мына ушунун себеби өтө коркунучтуу ооруларга бизди алып келип атат. Буну менен күрөшсө болот, буну менен сиз жеңсеңиз болот бул нерсени. Жана өзүңүздү сиз кандай денсаулык сизге берилген болсо, ошо денсаулыкту калыбына келтире аласыз. Менин сабактарымдан кандай оорулардан айыккан, балалык кезинен бери күрөшүп келген оорулардан айыккан айымдардын кейстерин окуп таанышсаңыздар болот.